эми ушундай бир эме болуп аткандан кийин мынтип изденесиң да эмне сразу эле болду баары бүттү ажырашса ажырашып кетели ушундай кылбайсың да. Анткени балдар деген бар, экинчи аялбы или үчүнчү аялбы келип ошол өзүнүн энесиндей мамиле кылбайт. Ал эне деген баары бир эне да, жаманбы жакшыбы, ата дагы ошондой да, атанын орду дагы ошо. Эмне себептен ушул борборго кайрылууга чечтиңиз? Борбордун өзүнүн аты айтып тургандай эле үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борбору болгондуктан үй бүлөбүздө ушундай бир сыноолор болуп калды. Ошондуктан кайрылгам да. Канча убакытка созулду эле? Эмне сыноолор болду? Эмне болду эле? Ошол уруш мындай улам эме болуп баштап, даже үй бүлө жоголуп кетейин. Бизге мындай эме жардам болбогондо, мисалы үчүн, ошондой эле болуш керек да. Эми бул Алла билүүчү. Сиз ушул состояниеңизди айтып бересизби? Ошол маалда кандай акыбалда болдуңуз? Мен ал убакта абалымды мисалы сөз менен айтып түшүндүрө албайм, аны жеткизе албайм. Аны өзү ошол өзүнүн башынан өткөн адам гана түшүнүп, бул ушундай болот экен деген эле адам билбесе, муну адамдар айтышы мүмкүн. Ага көңүл бурбай эле койсоң болмок, укпай койсоң болмок, эле кээ бирөө айтат го, аны көрмөксөн болуп сокур болуп койсоң болмок депчи. Бирок адам деген ушундай жаралган экен да, мындай особенно аялда деген баары бир кызганыч болот күйөөсүнөчү. Ал адам менен хоть 20 жыл, 30 жыл жашасаң да все равно баары кызганасың адамдычы. Анан андай мынтип көзүң жумуп койгон деген болбойт экен да. Ал может быть адамдар айта бериши мүмкүн, сен антип сүйлөбөй койсоң болмок, мынтпей койсоң болмок депчи. Бирок ал өзүңдүн башыңдан өткөндө андай сөз айткан, бул жөн эле сөз экен да. Сөз менен адамдар мындай утешать этип коюшу мүмкүн да. Бирок ал өзүңдүн жан дүйнөңдөгү болуп аткан эмени аны сөз менен жеткизүү болбойт да. Анан ушул күйөөңүзгө кантип сунуштадыңыз? Бакыттуулугуна кантип алып келдиңиз күйөөңүздү? Эми ушундай бир эме болуп аткандан кийин мынтип изденесиң да, эмне сразу эле болду баары бүттү, ажырашса ажырашып кетели, алсаң ала бер деп ушундай кылбайсың да. Анткени балдар деген бар, эки адам деген эки жакка ажырашып кете берет. Бирок мисалы үчүн балдарга эне дагы башка бир аял келип, экинчи аялбы или үчүнчү аялбы келип ошол өзүнүн энесиндей мамиле кылбайт. Ал эне деген баары бир эне да, жаманбы жакшыбы, ата дагы ошондой да, атанын орду дагы ошондой да. Мисалы үчүн атасы кандай жаман болобу, жакшы болобу, ал ата деген өзүнүн атасы, ага ошондой мындай өзүнүн баары жанынан чыккан ал адам да, кичинекей балачы, андай мамиле эч ким кылбайт. Хоть ага жакшы мамиле кылып атса да ошондой кылбайт. Андай мындай проблема болуп атканда болду деп эки колду артка эме кылып коюп анан кетип калган деген билбейм, может бир ал ар бир адамдын өзүнүн эмесидир да. Мен бирок ошол убакта интернеттен баарын карадым. Может менде күнөө кетип аткандыр, может мен туура эмес бир жерден кылып аткандармын деп ошондо ошо интернеттен көрүп калдык. Интернеттен көрүп калып анан ушундай бар экен, ошол жака каралып көрөлү, балким биздин ушундай болгон эмебизди, проблемабызды чечет, бизге кеңеш берет деп ошондон кайрылганбыз да. Анан бияка келгенде мындай бир толкунануулар болду. Кантип тосуп алды бул жактан сиздерди? Кимге келдиңиздер? Устазга келдик. Келип болгон бизде эмне проблема болот, ошонун баарын айтып бердик. Анан ошондон баштап биз менен иштей башташты. Кайсы жерден биз туура эмес кылып атабыз, кайсы жерден ким туура эмес,
эми үй бүлөдө бир эле киши туура эмес ката кетирбейт да, экөөндө да кетет, туурабы? Может, аялыныкы күйөөсүнүкү жакпай калышы мүмкүн, күйөөсүнүкү аялына жакпай калышы мүмкүн. Жашоодо үй бүлөдө деген бизге деген мисалы мектептен болгон предметти үйрөтөт экен да, бирок бизге ушу үй бүлөдө кандай мамиле кылыш керекти үйрөтпөйт экен да, бизгечи эчтекени үйрөтпөйт экен бизге. Анан ошо башыңдан өткөн мындай эмелерди көрүп, кандай десем, башынан бир мындай эмелер, кыйынчылыктар или андай десем бир сыноолор өткөндө, анан ошондо бул жерде мындай болуш керек экен, бул жерде мындай кылыш керек экен деп өзүң мындай уже биле баштайт экенсиң да. А бизде мындай жашоодо особенно күйөөгө тие элек кыздарга или аял элек балдарга мисалы үчүн аялына кандай мамиле кылыш керек, кайсы жерден кандай сүйлөбөй койсо болот или кайсы жерден кандай мамиле кылып коюш керек, аларды бизге үйрөтпөйт. Мисалы балдарга деле үйрөтпөйт да, и аялды кыздарга дагы ошону үйрөтпөйт экен да. Күйөөңө кандай мамиле кыласың, аны тууганына кандай мамиле кыласың, бизде андай эме жок да. Биз өзүбүз эле мына үйлөндүк, анан ошо менен жашап кете берет экенбиз, жашоонун нугуна жүргүлөчү. Анан өз билгениңди кылып жүрө берет экенсиң да. Анан ушундай бир проблема болгондо бичерден обязательно мындай адис керек. Бизге ушу борбор Кудайыма шүгүр жакшы жардам берди. Ушундай сиздикидей маселелерге калып жүргөн кыздарга кандай кеңеш берет элеңиз? Кеңешим ушу борборго кайрылып, ушу жерден кеңеш алып, ушу жерде сонун сабактар бар, ушу жерден жакшы өзүнө керектүү көп мындай кеңештерди алса болот да. Азыркы жаш ушул борборго келгенден бери, ушул устаздан сабак алгандан бери азыркы жашооңуз кандай жаакта өзгөрүүлөр болду? Кудайга шүгүр, жакшы баары. Алхамдулилла. Үй бүлөбүздө бирибизге болгон сый урмат, бирибизге болгон түшүнүү, кичине болсо дагы мындай жакшы жылмаюу дегенде бизде балдарга болгондо мамиле башкача, жакшы. Кудайга шүгүр. Жакшы сабак алдык. Мындан кийин дагы ушу борборго кайрылып, дагы билбеген адамдын билбегени аз эле да, билбегени көп да. Мисалы үчүнчү, мындан ары дагы жакшы көп сабактар, биякта көп сабактар болот. Ошол сабактарга катышып, илим алып, тажрыйбабызды көбөйтүп деди. Мусулман үй бүлөсүндөгү мындай үлгүлүү үй бүлө болгонго аракет кылабыз да, Кудай буйрса.